дагы эле взятка алып атасыңар. Жок дегенде жанагы $3000, $4000 алып атпайсыңар. Ошону кичине азайтып койгула эгерде мыйзамга. Атай кылып атпайсыңарбы? Мыйзамга киргизбей жатабыз. Ошону мындай катталбай жатат. Көлдүн баары эле бирөөсү сугат жер, бу жер багара, же болбосо жайыт, ушундай болуп турат да. Ал бечаралар эми жайыт жерлерден биз баягы президенттин указы менен салыктан бошотуп койду да. Анан кийин эмне кыларын билбейт да азырчы. Жок салык төлөбөсө жергиликтүү элдердин баардыгы икиребет. Булар жок акча төлөбөйт, айыл өкмөттөр акча алып атат, акимдер акча алып атат деген сөздөргө барылып атат да. Замечанияңыздын бар аябагында туура. Ошон үчүн жай ошол департаменттин директору жумуштан кетип азыр жаңы директор шайланды. Именно мен дагы ошол балык боюнча иштерди жүргүзө баштайбыз. Эми жаңы директор келсе элечи катталбай калат. Ошолордун баардыгы пропустили, оказывается. Ошон үчүн жана каттоо боюнча, инвентаризация боюнча кайра иштердин баарын жүргүзө баштайбыз. Жок, иштегенде мыйзамга киргизишибиз керек да. Бул бир мындай болуп атпайбы? Бул кыймылсыз мүлккө кирбей жатпайбы? Суучу. Ошол үчүн бул көлдөрдү бир бала кылыш керек да. 200ге жакын көл бар экен. Ал катталбаса, статистикада жок, көл деген жок, жайыт эле болуп турат. Анда айыл өкмөттөрдүн тиги өзүңөр менен кабин менен сүйлөшкөндө сүйлөшкүлө дагы бүт барын инвентаризация алып туруп учетко отургузгула батыраак. Акбөкөндүгө туура айтып атат азыр. Эмне үчүн отургузбай атасыңар анда?